Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, urayımdı Allah'tan ismine başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, ар дайым бардыгыңыздарды биримдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем. Бирок эскертүү бул мусулмандарга пайда берет, урматтуу бир туугандарым. Бириге турган малда турабыз, бирок албетте биз мусулмандар, биз бир тууганбыз. Мусулмандар бир болушубуз керек. Биз бирикмейинче ушундай кайым айтыш, биrini бири чымамай, биrini жамандамай, ушундай боло берет, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн биз биригебиз деп ар дайым айтам, урматтуу бир туугандарым, бирок бирикпеген бир туугандарыбыз бар. Өзү негизи кылымга чейин биз азыр 21 кылымда жашап атсак, 1-кылымдагы адамдар мындай бириге алган эмес да. Азыр не сөздү кылабыз, урматтуу бир туугандарым, шайлоо боюнча да. Азыр 3 адамдын, 4 адамдын башы бириксе эле толку шайлоо. Кимди шайлайбыз, ким таркатат экен, ким коюп атат экен, эмне кылабыз биягын деп сүйлөгөн бир туугандарыбыз жок эмес. Араларыбызда акчаларын албай чынчыл болгула деген бир туугандарыбыз жок эмес. Акчаларын албагыла деп туруп, акчасын албаган, алып туруп сүйлөгөн бир туугандарыбыз жок эмес, урматтуу. Мунун нерсени мойнубузга алышыбыз керек. Алладан башка бир өзүң билесиң, Алладан башка Алла билет да. Ошон үчүн мен айтат элем да, биздин журт башыбыз айтып кетпедиби? Жанагы партийный, жанагы андамандатный партияларды айтты. Өзүңөргө жаккандын фамилиясын сызасы, ошону тандайсыңар деди. Анан кийин бирөөнү чимкирик деп айта албайсыңар дегенди, бирок мен бир жагынан колдойм. Экинчи жагынан ошол эле партия, ошол эле партияларда башка ат менен жамынып алып келе жаткан ошол эле мурдагы 120-нын менмин деген баягындай эмелери, жегиштери башка партия менен келе атат да. Аны биз эмнеге айтып чыкпашыбыз керек? Ким келе атат мынакей? Мурда эле ата мекенде шарылдап, кайкылдап, бакылдап жүргөн Алмамет Шыкмаматов деле келе атат. Бардыгы келе атат. Анын бала чакасы, анын балдары келе атат, инелери келе атат, туугандары келе атат. Бирок биз кимди шайлайбыз, урматтуу бир туугандарым? Ошону айтып атчы, кимди шайлайбыз? Эгер биз шайлабай койсок, булар депутат болбой калабы? Бул суроо менде өзүмдүн жеке оюм, силерге өзүм жеке оюмду айтам да. Эгер биз шайласак деле, шайлабасак деле булар депутат болобу? Кимди шайлайбыз? Мына менмин деген патриот, кыргыздын менмин деген жигиттери ыйлактап жүрөт, 500 000 бериш керек экен, акча бере албай калды, бирок шайлоого аттана албай калды. Чыныгы мекенчилер, чыныгы иштей турган адамдар бара албай калды да. Араларында бар, кичине бирин-серин кошуп коюшту, мына депчи. Бирок 3-ө, 4-ө, 5-ө, 6-ө, менимче 90 депутат болуш керек. Айласы жоктон баягы эле 120 чимкирик барабы деген ойдо болуп атат да. Бирок мен өткөндө эле айттым эле, 120 адамдардын ичинде, депутаттардын арасында жакшылары дагы бар. Бирок ойлоңгула, урматтуу бир туугандарым. Депутат болуп өтүп келип алдым деп, депутаттыгым боло берет деген нерсе менен өтпөйт ал планыңарчы. Мен силерге чын эле айтам. 120 депутаттын ичинде жакшы депутаттар бар. Шайлебек Атазов деген биздин бир тууганыбыз бар. Мына ошого жигиттер барса биз колдойбуз. Анан калганын билбейм, урматтуу бир туугандар. Жакшы депутаттар бар. Абдулла Иманбеков деген жанагы депутатыбыз бар. Мурда өнүгүдө жүргөн. Чыныгы патриот жигиттерибиз бар, жок эмес. Анан бирок бардыгы коюп алган болсо, бардыгы барган болсо, кандай болот, урматтуу Кыргыз эли? Ошон үчүн аман болойлу, эсен болойлу, жүрөк менен тамдайлы, урматтуу бир туугандар. Бир гана Аллага гана ишенели. Алладан башка ишеничтүү зат жок, татыктуу зат жок. Алладан сурайлы, Алла өзү алып келип коюп коет.